12 жаштагы кызды зордуктоого шектелип өзбек жараны кармалды. Бул туурасында Ички иштер министрлиги билдирди. 5-октябрь күнү 102 кызматына жашы 7 элек өспүрүм кыздын зордукталгандыгы туурасында телефон чалуу түшкөн. Свердлов районунун милиция кызматынын ыкчам тергөө тобу окуя болгон жерге барып, окуянын чуу жайын аныктаган. Анда 5-октябрь күнү саат кечки 6 чамасында Азият улутундагы болжол менен 25-30 жаштагы белгисиз адам Бишкек шаарынын Шапоков көчөсү менен Чоң Чүй каналынын кесилиштен 12 жаштагы өспүрүм кызды зордуктаган. Бишкек шаардык жана Свердлов райондук милиция кызматкерлери тарабынан ыкчам иликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө жогорудагы кылмышка шектелип, 10-октябрь күнү Өзбекстандын 34 жаштагы жараны кармалды. Ал курулушта иштеп, Бишкек шаарынын аймагында убактылуу иштеп жаткан. Мурда Өзбекстандын кылмыш жаза кодексинин бейбаштык беренеси боюнча соттолгон. Шектүү күнөөсүн толугу менен мойнуна алды. КСДПнын өкүлү Алга Кылычев СИЗО 1ден убактылуу кармоо жайына которулду. Бул туурасында Суперкейджи порталына жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы билдирди. Алга Кылычев аталган кызматтын мекемесинде эмес, Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоо жайына киргизилди. 7 августта Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясы башталып, эл менен күч түзүмдөрүнүн ортосунда кагылышуу болгон. 8 августта Алмазбек Атамбаев камакка алынган. Кой Ташта болгон окуялар боюнча КСДПнын мүчөлөрү Фарид Ниязов, Алга Кылычев, Амантур Жамгырчиев 8 октябрга чейин камакка алынган. Кийин райондук соттун чечими менен ал 9 декабрга чейин камакта калтырылган. Кой Таш айылындагы кырдаалды иликтөө боюнча түзүлгөн мамлекеттик комиссиянын мүчөлөрү кезектеги жыйынын өткөрдү. Комиссиянын мүчөлөрүнүн сунушу менен мамлекеттик комиссиянын иштөө мөөнөтү 1 ноябрга чейин узартылды. Бул тууралуу өкмөттүн аппаратынын маалыматтык камсыздоо бөлүмү билдирди. Алмазбек Атамбаевди кармоо учурунда атайын даярдыктагы бөлүктүн кызматкери Үсөн Ниязбеков каза тапкан. 40 ашуун адам жаракат алган. Алмазбек Атамбаев 1 май райондук сотунун чечими менен ал УКМКнын тергөө абагына 26 августка чейин камакка алынган. Кийин 1 май райондук соту анын камактагы мөөнөтүн 26 октябрга чейин узарткан. 2018 жылы ымыркайлардын өлүмүнүн көрсөткүчү 5% азайды. Бул туурасында бүгүн КСДП фракциясынын жыйынында вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова билдирди. Анын айтымында эненин өлүмү 2,5% төмөндөгөн. Жүргүзүлүп жаткан ишке карабастан жүрөк кан тамыр оорусу боюнча өлүм көрсөткүчү жогору бойдон калууда. Жылдан жылга залалдуу шишик оорусу менен ооруган адамдардын саны өсүүдө деп билдирди Өмүрбекова. КСДП фракциясынын жыйынында саламаттыкты сактоо тармагынын абалы туурасында маселе каралууда. Бишкек шаарында өрт кырсыгы катталып, бир адам каза тапты. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, жарандын аты жөнүн тактоо аракеттери жүргүзүлүүдө. 2 кабаттуу үйлөрдүн биринин жер төлөөсүнөн өрт чыккан. Жерине өрт өчүрүү кызматы барып, өрт чектөөгө алынган. Кырсык болгон жерден кебетеси европалык болгон 35-40 жаштар чамасындагы эркек адамдын денеси табылган. Учурда каза болгон жарандын аты жөнүн жана өрттүн келип чыгуу себептерин тактоо уланууда.